Ашыңды емес, башыңды иштет. Бул сөздү эмне үчүн айттым? Айрым адамдардын той топурлары ашкере шан шөкөт менен өткөрүлгөнүн көрүп калам. Өтө көп акча сарпташат. Бирок анысынын же бул дүйнөсүнө, же акыретине пайдасы жок. Анткени мунун баары элге көрүнүү, мактануу же жөн эле куру намыс менен болгону билинип турат. Демек мактаныч башка мусулман эмес коомдорду туураганы, эл көрсүн, эл сөз кылсын деген гана ниет. Чынында шариятка каршы шан шөкөттү, оюн күлгүсү, анан да ашыкча ысырабы ага сооп эмес, тескерисинче күнөө жүктөйт. Ошону менен бирге эле жупуну чогулуштарга да катышып калдым. Ооба, чогулуш жупуну, ашып ташкан тамак аш жок, шан шөкөтү деле жок, бирок мындай чогулуштардын сооп сыйы абдан зор. Анткени бул жерге адамдар мечит ачуу үчүн же медресенин ачылышына жана башка ушул сыяктуу чогулушат. Мунун пайдасы медреседен окуп илим алгандар эртең Алланын динине кызмат кылышат. Даават ишин улайт, Куран үйрөтөт, элдин ынтымагын бекемдейт. Жана башка ушул сыяктуу толтура жакшылыктарды кылышат. Мына ушундай эки башка түшүнүктөгү, эки башка түрдөгү адамдарды көрүп, кептин негизи Алланын туура жолго салуусунда экенин сездим. Жанагы катар-катар мал союп, ала тоодой эт кылып, ала көлдөй чык кылып той берип жаткандарга мечит, медресе же көпүрө салуу тууралуу айтсаң, укулары да келбейт. Жетимдерге, жесирлерге жардам берүүнү түк ойлонушпайт. Демек буларга Алла Таала мындай жакшылыкты насип кылган эмес экен. Насип кылбаптыр. Алла Тааладан мына ушундай катуу жүрөктөн, ишенбеген акылдан, пайдасыз өткөн өмүрдөн сактоосун суранам.